артқа кылчайсак 31-август баягы кырдык учак күн мындай тойду бусаар сөз болгондочу баягы Атамбаевдин Отунбаеванын дарегине айткан сөзү дегеле ошондо Текебаев болсун башка ошол өзүнүн өнөктөштөрүнө өтө терс маанайда айткандан кийин эле Кыргызстандын саясий атмосферасы абдан чыңалууга келди. Ошондон баштап тиреш ачыкка чыкты. Ошондогу трибунада турган спикер катары сиз өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков агестеги. Ошондогу ордо оюнундагы бир көз караштар, кадамдар кандай болду? Ошол той ошол жерден тарагандан кийинки кептер. Эми адатта реакциялар бийлик башындагы адам ошо кайсы топ, кайсы жерде болбосун, кайсы ошол жердеги эң күчтүү, бийликтин күчтүүсү деген адам сүйлөгөндөн кийин ар ким ар кандай реакция кылат, аны жакшы билесиңер. Көбү ошол нерседен өзүн упай алып кылганга аракет кылат. Мен бир эле нерсени айтсам, менимче түшүнүктүү болот деп ойлойм. Биз кайтып келатканда Алмазбек Шаршенович көп эми баарыбыз келатабыз, бийликтин бутактардын башчылары, кароочу жан сакчылар, жардамчылар дегендей келатканда Алмазбек Шаршенович мени карап, анан Чыныбай Акыш деген жок. Чыныбай Черкешевич, сиз атаңызга тийишип койгонго капа болуп калган жоксузбу деди. Мен мындай ошо жалпы ошол жердеги шарманга кошулбай калган сыяктуу болуп калдым да. Ошон үчүн ал кишиче кыраатка калбадым. калгандай болдуңуз? Эми сүйлөгөн сөзгө реакция болот да. Ошо реакция болгондо мен реакцияга комментарий бербей же эчтеке кылбай туруп калдым, унчукпай келатам да. Келатканчынан кийин унчукпай келаткан киши катары мага Алмаз Шаршенович атайын айтып атат да. Сиз атаңызды Чыныбай Черкешевич дейт. Сиз атаңызды сындап койгонума капа болуп калдыңыз окшойт дейт. Мен айттым, Алмаз Шаршенович, мен эгерде мен Чыныбай Черкешевич болсом, анда Өмүрбек Черкешевич менин атам болбойт, ал менин бир тууганым болот. Анткени эгерде Черкешевич болсок деп. Десем анан күлүп жиберди. Анда бир тууганың туура бир тууганың үчүн капа болуп калган жоксуң деп. Анан мен өзүмдүн сөзүмдү айттым. Кандай сөз айтканымды дагы менимче Алмаз Шаршенович негизи көп учурда мага ошондой эле таасир калтырып келатат. Мындай эгерде кимдир бирөөнүн мындай өзүнүн пикири болсо, ага сыймам эле кылганга аракет кылат да. Жок эле дегенде ошончо кишинин көзүнчө мындай чычалаган жок, туура кабыл алды менин пикиримди. Мен эми аны эгерде майда чүйдөсүнө чейин айтсам, менин өзүмдүн мындай этикалык нормама туура келбей калат да. Бирок сөз болгондор. Сизде адабияттын